Барыңыздар кутмандуу кеч достор, өзүңүздөр байкап тургандай бүгүн бизде кереметтүү кеч, анткени Өзгөн шаарында тарыхый күн болуп турган жербези Өзгөн мунарасы 2021 деген сонун фестиваль башталды. Бизге бүгүн бир гана Өзгөндөн эмес, Бишкек Борбордон дагы коноктор келген. Алардын бири келиңиздер. Келиңиздер. Тапчылыкка тапкан мен чыгым. Мен кандашым болду. Бурда гана. Кандай жакшы. Видео, бул жакта видео тартып атат. Эстелик бизге бир-эки сөз айтып өтсөңүз. Бүгүнкү мунара 2021-ге келип, мамлекеттик деңгээлдеги фестивалдар болуп атат. Биз да бир этно группа ачкандек Акбатар деп өзүнчө мындай. Любительдер мына Өзгөн районунун таланттууларын топтоп туруп, бүгүн биринчи мунара 2001 фестивалды биз ачып бердик. 15 мүнөттүк сценарий манас коюп бердик Семетей менен. Азыр мына силер келип аябай көркөмдүү болуп атат. Кыргызстан мамлекет деңгээлде кандашым мына атактуу кандашдарым келип көрүп кошуп, рахмат, Алла разы болсун. Ушундай бир сулуу кандашдарыбыз сен сыймыктанабыз. Таланттан талант кошо берсин. Биздин майрам кылынабыз, рахмат, Алла разы болсун. Бүгүнкү биздин этно фестивалга Борбор калаабыздагы бир гана жергиликтүү эмес, Кыргызстандын 7 бурчунан коноктор келип, болгондо да өнөрлүү таланттуу коноктор келип отурат. Анда келиңиздер. Сиздерден дагы эки сөз алып коелу. Маанайыңыздар кандай? Бүгүнкү кечке кандай деген? Сонун чыгарып кеткен. Майрамдык маанай өтө сонун бүгүн. Өзүңөр көрүп аткандай элдин маанайы да сонун. Анысынан ушу президентибиз баш болуп катышып аткан майрам бул Өзгөндүн патриот сабашаган кыздары, уулдары аябай сонун уюштуруптур. Дам берип отурабыз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары. Тарыхый булактарга таянганда 9 жолдун тому илгерки кербендердин маданий очогу катары белгиленип, Фергана өрөөнүндөгү Кокон, Ош бул өтө маанилүү шаарлардын бири болгон. Анан эми ушул жерде бир даңазалап, бүтүн Орто Азияга дүркүрөтүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров да катышып аткандыгы бул аябай маанилүү нерсе. Ошон үчүн мен сиздерге рахмат дегим келет. Демек чыгармачылыкта чек жок, фантазияда чек жок. Ошонун баардыгын колдоп кеткен өзгөндүк патриоттор, мекенчил уулдарына дагы мен рахмат дегим келет. Биз муну кара сулуктар, алам калыктар үйрөнүшүбүз керек. Рахмат дегим. Чоң рахмат. Жашасын Кыргызстан, жашасын өнөр ээлери. Рахмат чоң. Биз болсо улантабыз. Достор, бүгүн аябай масштабтуу иш-чара болуп аткандыктан ушундай оркестрлар да бул жакларда даярданышып, азыр сахнага аттанып аткан кезбези. Маанайыңыздар жакшы? Рахмат. Манастын жендеттери чар тараптан келген душмандардан коргоо үчүн аттанышты дейм. Достор, менин билишимче, эгер алдабасам, бир жок эле дегенде 10 күндөн бери кенже эже уктай элек түнкүсүн. Анткени бүгүнкү ушундай чоң масштабтуу ири фестивалды уюштурууда эң сап башында турган, баарыбызды бириктирип, намуска келгиле, сонун өткөрөлү деп күн түндөбөй уктабай аткан кенжемен да экөөбүз болсун иш-чара жөнүндө. Албетте, жалпы Кыргызстанда деп айтсак болот. Өлкөбүздө чоң майрам деп айта алам. Анткени маданият мунарасы деп аталыштагы бул этно фестиваль бүтүндүү Кыргыз жеринде уланысын мен чын дилиммен каалайт элем. Анткени пандемия учурунда жалпы элибиз бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөрдү өлкө боюнча. Ошон үчүн элдин маанайын көтөрүү максатында мына ушул иш-чараны уюштуруп отурабыз. Албетте, бүгүнкү күндө бизде өлкө башчынын катышып, өнөр дүйнөсүндөгү төкмө акындар болсун, кол өнөрчүлүк болсун, деги эле болсун, бизге ушул улуттук баардык баалуулуктарыбыздын баардыгы камтылган ушул этно фестиваль өз ишин Кудай буйруса аяктайбыздар. Кубанычтабыз, баардыгы жапатырмак иштеген үчүн. Мен өтө кубандым, анткени жакшы, мыкты, биз билбеген мыкты адамдарды, жоопкерчилиги мыкты, таланттуу адамдарды мен байкай да көрө алдым. Бул иш-чара Кудай буйруса кийинки жылы дагы уланат. Андан сырткары ар бир жерде бул мамлекетке
эч кандай мамлекеттин каржылоосу эмес, ар бир жерден мисалы ушул өзгөн элиндеги азамат уул кыздарынын колдоосу менен өтүп жаткан иш-чара десек болот. Ошондуктан баардыгыбыз мына ушундай иш-чараларды өткөргөнгө мен баарыңыздарды чакырам. Анткени маданияты болбой, эл болбойт. Ошондуктан Кыргызстандын баардык улуң бурчунда өтүшүн мен чын тилектен каалай элем. Ийгилик болсун, жакшылык болсун. Достор, буга чейин сиздер көбүнчө сахнада көрсөтүлгөн номерлерди көрүп турган болсоңуздар, биз бүгүн көбүнчө сахнанын артындагы даярдыктар, толкундоолор жөнүндө көрсөтөбүз. Өзүңүздүн архив үчүн YouTube'га чакан-чакан интервьюларды алып, бирчекте манайыңыздар менен бүгүнкү эмоциялар менен бөлүшүңүздөр. Хей достор! Күнүнөз манайындай манайлар. Биз өзгөгө келип алдык. Манай беш Урмат ажоос келип сүйлөп, эл манай күчтөр кандай жакшы. Бактылуубуз. Жашым 5, жашым 55. Манай сонун көптөн бери күткөн бүгүнкү ошол чоң мараке азыр өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Азамат. Абдан толкундан атабыз. Манай сону. Майрам. Бир басталып сал биз чыккан, майрамдар кут болсун. Кыргызстан өнүксүн. Жакында сен болбагыла. Кыскасы жогоруда айтып өткөндөй ушундай. Башталып коет го. Бүгүнкү биздин чоң иш-чарага биздин кыргыз өнөрүндөгү таланттардын легендасын деп койсок болот. Саламат Садыкова эжекебиз да келип олтурат. Анда сизден бүгүн боюнча сөз болсун, эмоцияларыңыз кандай болуп атат иш-чара жөнүндө? Эми мага тарыхый мындай өзүнүн бир айта турган жолу бар жерде топурагы ыйык дегендей касиеттүү төрүндө бир 100 жылда бир боло турган кийинки жаш муундарга санат боло турган ибаратын айтып жаткан элибиздин жака бели тынччылыкта болсун, төрт көзүбүз түгөл болсун, моментип өргүү төгүлүп турганы бул элге руханий азык дайым ушинтип жаркырап туруш керек. Тетиги мунаранын төбөсүндөй болуп, ар качан элибиздин кадыр баркы зоболосу бийик болсун. Мына жаштар өсүп атасыңар артыбыздан. Мына ушундай руханий дүйнөнүн төрүндө элге кызмат кыла бериңиздер. Мекенди сүйөлү, элди сүйөлү дегендей. Элди жерди барктасак эле, мамлекетибиздин бекемдиги болсо эле, калганын Алла Таала өзү бере берет. Майрамыңыздар менен. Рахмат, чоң рахмат сизге да Мына ушундай маанайда бүгүнкү биздин фестиваль өтүп жатат достор. Албетте бүгүнкү фестивалды эң көркүнө чыгарган биздин өзгөн өнөр боздору жана Данияр Эрматов сиздерден экосуз. Бүгүнкү кеччен. Аябай кубанычтабыз, толкундан атабыз. Мына гала концерт жүрүп атат. Эмне дешибизди деле билбей атабыз. Бүгүн Өзгөн мунарасы бир башкача болуп турат. Андыктан бүгүн Өзгөн жергесинде байыркы шаарыбызда эң чоң салтанаттуу майрам болуп жатат. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Мен да кошулам. Себеби мен ошол 10 жылдан өтүп калды элчи болгонум. Мындай концерт болмек болчу. Өзгөчө Өзгөн шаарында. Анан
Мен ойлойм ошол Кыргызстандын бүт эле шаарларында ушундай концерттер болуп турса, дагы да өнүгөбүз деп ойлойм. Себеби концертке чейин өзгөн шаар башкачараак эле, азыр концерт башталарда мына өнүгүп кетиптир, жолдор дагы түзөлүп кетиптир дегендей. Жолдор дагы түзөлүп, тротуарлар болуу эле өзүнчө эле башкача Тротуарлар жаңыдан жасалып, бир сутканын ичинде аябай болуп көрмөгөндөй өзгөрүү болду да, чындыгындачы. Ар бир райондо ушундай концерттер болуп турса, сөзсүз президентти чакыргыла да, результат болот деп коет. ошондо жолдор оңдолот да. Байрамыңыздар менен. Аябайсыңбы? Кандай кылыптар? Аябайсыңбы? Мына салып отурган. Мен бирөө компьютер салмаштыр, бирөө суу ичем, бирөө балалуу базар деген ушул экен мына. Балдары менен жаман мына суу дейт, бирөө балалуу базар. Ана дагы бирөө. Бирге канат каш десең, Мына канат каш десеңчи. Өзгөн өнөрпоздорунун апасы деп коебуз, Алтынай Нарбаевич экебиз жана эң чоң агабыз Эрнис Төрөбаев агабыздан дагы эко сөз бүгүн жөнүндө. Айтыңыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен замандаштар мекендештер, биз аябай толкунданып, ушул өзгөндүн жараны катары, өзгөндүн бир инсаны катары, өзгөндүн эрке балдары, кыздары катары аябай мактанып турган, кубанып турган ушундай бир жакшынакай окуяга туш келип, ушул биздин кылымдар бою тарыхыбызда кала турган маданий иш-чара болуп атат. Муну уюштурган ушул жетекчилерибизге, Айда Касымалиевага, жердеш биз жетекчи агаларыбызга, ошондой эле Кенже Дүйшеевага, мунарабызга, жалпы өзгөн өнөрпоздордун ыраазычылыгымды айткым келет. Мында көрүп койгон оңой эле, ошонун бир бөлүгүндө биздин кыздарыбыз дагы чоң эмгек кылды. Ошого кубанып турам. Мен эми ушул өзгөн өнөрпоздордун апасы болгондон кийин ар бир баламдын кылыгы, ар бир баламдын эмгеги, ар бир баламдын даярдыгы мен үчүн чоң бакыт. Булардан да мен эки эсе кубанам. Бүгүн Кудайым буйрса аябай жакшы молодец атат. Ажообуз келди, жакшынакай каалоо тилегин айтты. Баардыгыбыз жакшы маанайдабыз. Майрамыңыздар менен балдарым ушул бүгүнкү күндө кандай шатыра-шатыран болсо, жашоолор ушундай болсун деп тилек кылам. Жалпы өзгөн эли жердештерибиз майрамыңыздар менен бир эле өзгөн жерге эмес, жалпы кыргыз элинин майрамы деп ойлойм. Бул майрамга бизде кимдер жазылды, көптөгөн жаңылыктар кирди. Ошонун баарына өзүңүздөр күбө боласыздар. Кудайым буйрса, балдарым бактылуу болсун, эли журтубуз тынч болсун, эч ким оорубасын. Айтканыңыз келсин. Туулган жердин топурагы алтын дейт, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жердештер. Биз ошол өзгөн жергесинде бүгүн кубанып, сүйүнүп, ушул бир иш-чарага катышып турабыз. Көптөгөн ушул өзгөндүк жердештерибиз келип, бири-бирибиздин кубанычыбызды бөлүшүп турган кезибиз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жалпы өзгөндүктөрдү колдоп, куттуктап келип отурат. Ал кишиге дагы ыраазычылык айтабыз. Уюштуруучу топ, Кыргыз Республикасынын ген прокурору Зулушев Курманкул агабызга дагы чоң рахмат. Ошол сап башында туруп, жалпы ушул уюштуруу топту колдоп турат. Кыргызстандын ар бир жеринде ушундай жакшылыктар боло берсин. Тарыхый баалуулуктарды наңзалап, өзүбүздүн туулган жерибизди барктап жүрө берели. Ааламга жол айылдан башталат. Биз ушул айылдардан чоңоюп барып, коомдо өзүбүздү таап иштеп жүргөнүбүзгө бактылуубуз. Байрамыңыздар менен. Рахмат өзүңөргө. Өзгөн өнөрпоздоруна жол Алтынай Нарбаевадан башталат. Ошол иш-чара боюнча мындай толкундоо сезимдер коштоп турат, баардыгыбыз ошо эмоцияларыңыз менен бүгүнкү кеч боюнча дейли. Бүгүнкү кеч эми тирүүлүктүн ар бир күнү майрам биринчиден. Бүгүн болсо кыргыз айтып атат кош майрам деп. Кош майрам болот да, эмненин майрамы? Бүгүн тарыхтын майрамы болот. Бүгүн адабияттын, маданияттын майрамы, бүгүн өнөрдүн майрамы, бүгүн мамлекеттин майрамы болуп атат. Анткени бүгүн биринчиден тарыхый жайларды даңазалап атабыз. Тарыхый жайларды эле
тамак аш азык түлүктөрүбүз менен туристтерди тартуу продукцияларыбызды азык түлүктөрүбүздү даңазалоо жолу менен дагы бир жагдайын даңазалап атабыз. Андан сырткары өнөрпоздорду сыйлоо, акындарды, манасчыларды, дастанчыларды сыйлоо менен биз өнөргө болгон мамиленин кандай экенин, өнөрдүн баасы канчалык экендигин далилдеп атабыз да. Муну эмне деп түшүнсө болот? Демек, мамлекет ушундай бардык нерсени чогуу алып кеткенде гана бүтүндөй бир мамлекет боло ала тургандыгын далилдеп аткан нерсе. Бул абдан жакшы сонун самалы. Рахмат. Всё, бегом. Düştük say say dep çekte gelin Türk adamdın harpağın tepse gelin Biri güçün mırzalar Biri güçün birim digin gelin dilekçe begin Döndük düştük say say dep Hadi gelinler şandıra şandıra kol çalarmasa Жақсылық себеп бол Жолықса қандай жақшы Жолыққан қандай жақшы Жолықса қандай жақшы Sırın айтпаған Сирен ешбір сатпаған Ақыл сақтаған Солай қанша жол басқан Ашулар ашқан Сыймаған жүгігін елім бар менің Ұлылардың айтқанын жолың бұласың Ұрпақтары, ұлдары, баба мұрасы Жарқыраған таң болып, елім шаң болып Жаратқан жар болуың елім бар менің Көз сұнып берешен келсе елім Арманай, жашты өтөт кайрылбай Болуу шамдагай, болбогонго кайгырбай Жашагын тартынбай, сезимдерди жашырбай Бул обон шаңгабай, эл билейле жаштарай
жан дүйнөнү байыткан куралы маданият жумдагы дамыл тартуу барасы жарыгалып тарыхта жан дүйнөнү байыткан куралы маданият мунарасы жарыгалып тарыхта жан дүйнөнү байыткан ырдайлы маданият мунарасы акын ырчы кош канат ачылыша топтолот мунарадай бийиктеп мейкиндикке жол салат манас айтса күтүлөп атты өртү дүпүлдөп кайран кыргыз намысы касташканды бүгүндөп бабаларым өтүшкөн бирлигиңди бүтүндөп ала тоодон ыр курап айга күнгө умтулат жети тубан бир элге келбей тарап ынтымак керек бизге кыргыздар керек бизге ынтымак жараткан берсе өлөрүшү багасы чоңдакы даны тартуу барасы жарыгалып тарыхта жан дүйнөнү байыткан куралы маданият мунарасы жарыгалып тарыхта жан дүйнөнү байыткан куралы маданият мунарасы Zina cevap etti. Ay sakın bilam. Ne takpa? Bunlar önce taktım. Dini takpa. Aynaş. Buna iyice. Dini tak ne yapar? Dini taksın. Buna iyice. Sanalı. Ne yapar? Oh güzel. Жақсы болмады. Ушундай сонун маанайда бүгүнкү фестиваль аяктады. Барыңыздарга көргөнүңүздөргө рахмат. Келип катышкандар үчүн айрым рахмат. Уюштуруучуларга андан да чоң рахмат. Барыңыздарды жакшы көрөбүз. Байрамыңыздар менен кадам утпаңыздарчы, барыңыздар колуңуздар.
Достор, мына ошентип көптөн күткөн эң сонун фестивалыбызда жыйынтыктап, азыр баарыбыз кайтып аткан кербезибиз. Бүгүнкү күнгө салым кошкон бардык инсандарга, өнөр адамдарына ыраазычылык. Ал эми бүгүнкү тартипти өтө мыкты деңгээлде көзөмөлдө карап берген мына ушул менин артымда турган күч органдарында чексиз ыраазычылык билдиребиз. Аке, караңыздарчы канчасы иштейсиз. Азим.